Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Куран менен ойноогула. Муфтият депутатка жооп берди. Куран менен ойноогула. Күнүмдүк жыргалчылык жана саясий упай топтоо үчүн Алла Тааланын ыйык сөзүн булгабагыла жана бурмалабагыла деп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын социалдык тармактагы баракчасына жазды. Эске салсак 11 майда Жогорку Кеңештин депутаттары казино, кумаркана жана тотализаторлорду ойнотуу мыйзамын жактырышып, биринчи окууда кабыл алышкан. Талкуу жүрүп жатканда депутат Арсланбек Малиев арак жана кумар оюндун адам үчүн пайдасы бар экенин Куран китепте жазылганын жар салган. Бакара 2-сүрө сенден арак жана кумар оюндары тууралуу сурашат дейт. Куранда жазылган. Ал экөөндө чоң күнөө бар, бирок адамдар үчүн бир аз пайдалары бар деп турбайбы мына деген Малиев. Ал эми 12 майда муфтият бул боюнча жооп жазып, дарыгер дарыгерлигин, молдо молдолугун, депутат депутаттыгын кылганы туура. Дин кызматкерлери саясатка аралашпайт, бирок Алланын сөзү болгон Куранды бурмалоодо унчукпай тура албайбыз. Анткени ыйык Куранды бурмалоо бул чоң күнөө эле эмес, Алланын каарына алып келет. Алланын каары келсе, пенденин колунан эч нерсе келбейт деген. Куран менен ойноогула. Күнүмдүк жыргалчылык жана саясий упай топтоо үчүн Алла Тааланын ыйык сөзүн булгабагыла жана бурмалабагыла. Курандан адал, арам деп өкүм чыгарууга илимиңер жетпейт жана укугуңар жок деп муфтият катуу эскертүү берди. Динди, Куранды билбеген инсан Куран аятын окуп, анын түпкү маанисине түшүнбөй туруп чечимелөөсү туура эмес. Ар бирибиздин Алла Тааланын алдына баруучу күнүбүз алыс эмес. Курандан колуңарды тарткыла. Акыл жетпеген иште адис менен кеңешүү керек. Аллахтын сөзүн саясатчы эмес аалымдар чечмелесин. Ыйык китеп менен каада күтүп добуш алам деген арам оюңардан кайтып, кеч бул электе тоо кылгыла деген Кыргызстандын муфтияты. Жаңа автону алып келеби? Же жаңы турак жай? Же кредит төлөөдөн кыйынчылыктар болуп жатабы? Балким сиз тилек кылып жүргөн бизнес идеяңызга финансы каражатыңыз жетпей жатса, анда биз сизге ишенимдүү өнөктөш болууга даярбыз. Биздин кеңсеге келип, суроолоруңузга жооп алып кетсеңиз болот. Ислам каржы кооперативи. Биз менен кыялдар орундалат. Эдил Байсаловду сабатсыздар, алдыны көрө албагандар сындай беришет. Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсаловду көбүнчө соц тармактардан бир сүйлөмдү туура жаза албаган активисттер сындап келишкен. Жогорку Кеңештен Надира Нарматова, Жеңишбек Токторбаев сыяктуу сабатсыз депутаттар сөз тийгизишкен. А эмне үчүн илимдин докторлору, академиктер же кыракы саясатчылар Эдил Байсаловду каралоого алышпайт? Себеби алар баарын түшүнүп турушат да, каарманыбыз алга карай белин бек бууп, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын. Ал эми терең ойлоно албагандар, билимсиздер алдыны көрө алышпайт. Тек гана курулай пиар, популизм үчүн бакыра беришет тура. Мындайларды тизмектөөнүн деле кереги жок. Акылсыздар түшүнмөк беле деп жазган Аргумент Кейжи сайты. Адахам Одумаров шашылыш түрдө эл кыдырып эмнеге даярданып жатат? Бүтүн Кыргызстандын лидери Адахам Одумаров фракциясындагы депутаттарын ээрчитип алып түштүк аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуп жүрөт. Май айындагы эс алуу күндөрү бүтүп, башка коллегалар жумушка чыгышты, бирок Мадумаров шашылыш түрдө ар бир күнү эл чогултуп, суроолорго жооп берип, эмнегедир жанталаша баштагандай. Сырттагы кожоюндарынан тапшырма алып, бийликтин рейтингин чүрүүгө, өзүн алдыга чыгарууга батыл кириштиби? Бүтүнчү таасирдүү күчтөрдүн өкүлдөрү менен тымызын сүйлөшкөнбү? Бул боюнча кандай сырларды жашууда? Эгер ачыкталса, элибиз билсе жакшы болбойт эле деп жазган Аргумент Кейжи сайты. Ысык көлдүн жээгиндеги тосмолор алынат. 1-июлдан тартып Ысык көл облусунун тургундарынын пляж аймактарына киришине чектөөлөр жана көл жээгинде ачык эшиги жок тосмолор алынат. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкта санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттедждер ар кандай тосмолорду орнотуу аркылуу калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун чектеп жатканы айтылат. Мындан улам 1-июлдан тартып Ысык көл облусунун калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймактарына кирүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөр коюлбашы керек. Ысык көлдүн пляж аймактарында жайгашкан ачылуу эшиги жок тосмолор, дубалдар, темир торлор, металл зым торлор демонтаждалып, мындан ары орнотууга тыюу салынат. Менчик түрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждик конуштардын жетекчилери пляж аймактарын биодаратканалар менен жабдууга милдеттендирилет. Ысык көл облусунда пансионаттардын күзөтчүлөрү менен жергиликтүүлөр ортосунда чатак чыгып, тосмолор талкаланган учурлар көп катталган. Жергиликтүү тургундар көлдүн жээгине ээн эркин кире албай калганына даттанган учурлар арбын.
Бириккен Араб Эмираттын президенти каза болду. Бириккен Араб Эмираттын президенти Халифа бен Заид Аль Нахаян узакка созулган оорудан улам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышат. Президенттин иш башкармалыгы Бириккен Араб Эмираттынын элине жана дүйнөгө өлкө лидери улуу урматтуу Халифа бен Заид Аль Нахаян 13 майда 23 жашында дүйнө салганын кабарлайт деп жазылган билдирүүдө. Аль Нахаян президенттик кызматта атасы Заид ибн Султан Аль Нахаян каза болгондон кийин тагыраагы 2004 жылдын 3 ноябрдан бери аркалап келген. Ал Бириккен Араб Эмираттынын экинчи президенти Халифа бен Заид Аль Нахаян дүйнөдөгү эң бай адамдардын катарын толуктап келген. Forbes басмасынын эсептөөлөрү боюнча анын байлыгы 15 миллиард долларды түзгөн. Ал эми анын үй бүлө мүчөлөрүнүн байлыгы 150 миллиард доллар деп бааланган. Мындан тышкары ал кирешеси 875 миллиард долларды чапчыган Abu Dubai Investment Authority инвестициялык фондун жетектеп келгендиги айтылат маалыматта. Теңиз бөлтүрүк Акаев үн каткандан кийин Сентера дароо башкача сүйлөй баштады. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын жетекчиси Теңиз бөлтүрүк Сентера Gold компаниясы менен жетишилген макулдашуу тууралуу айтып берген. Бул анын Кумтөр Gold компания жабык акционердик коомунун Кыргызстанга өтүшүнөн кийинки алгачкы билдирүүсү. Бөлтүрүктүн айтымында макулдашууга президент Садыр Жапаровдун саясий эркинин аркасы менен гана кол коюлган. Ал эми Кумтөрдү алабыз деди. Мен деле Сентера компаниясында иштеп жүргөндө оюмду жашырчу эмесмин. Силер менен ажырашабыз. Мындан ары чыдай алгыс зыян келтирдиңер дедим. Алар баарын билген, даярданышты. Биз да даярдандык. Болор иш болду, аягына чейин катуу турдук. Алар бая көнүп калган эски схемаларын колдонууга аракет кылышты, акча сунушташты, опузалашты, жымыкаларды колдонушту. Биз аягына чейин чыгардык. Чынында бул саясий эркеле батыштын юристтери менен коргонуубузду дыккат даярдадык, деди ал. Бөлтүрүктүн айтымында маселени аягына чыгарууда чечүүчү ролду Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин кылмыш ишине катышуусу ойноду. Аскар Акаев жоопкерчиликти мойнуна алып, өзү, маркум баласы, жакындары коррупциялык схемаларга катышканын айткандан кийин Сентера дароо башкача сүйлөп баштады. Биз басымыбызды күчөтүп, кылмыш иштери боюнча мүмкүнчүлүктөрдү ачыктагандан кийин эски схемалар жардам бербей турганын түшүнүштү. Алдым жуттуму жок, пара албай турган абирдүү саясатчылар келгенин билишти. Позициябыз катуу болот, Кумтөр биздики, ал өлкө экономикасына иштеш керек деген бөлтүрүк. Эсиңиздерге сала кетсек, 4 апрель күнү Садыр Жапаров министрлик кабинети менен канадалык Сентера Gold компаниясы Кумтөр Gold компания жабык акционердик коомун башкаруу боюнча пикир келишпестиктерди жөнгө салуучу макулдашууга кол коюлганын жар салган. Эми Кыргызстан аталган кенди өз алдынча иштетет. Элемнежейт кафесинин тамагына уулангандар ооруканадан чыкты. Элемнежейт тест атым сатуучу жайдагы шаурмага ууланган бейтаптар ооруканадан чыкты. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин санитардык дарыгери Дилбар Бекиева Бишкектеги маалымат жыйынында билдирген. 10 окуучу менен 1 мугалим ууланган, алардын абалы канааттандырарлык, ооруканадан чыгышты, деди ал. Көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар боюнча протокол түзүлүп, мыйзам бузуулар боюнча беренесине ылайык 13 000 сом айып салынганын жана мыйзам бузууларды четтетүү боюнча санитардык корутунду чыгарылган. Элемнежейт кафеси Бишкектин чок ортосунда жайгашкан. Анын эси катары Залкар Касымов катталган. Мындан дээрлик 1 жума мурдагы Бишкектеги тамак аштын массалык уулануу катталып, 11 адам жабыркаган. Ууланууга Элемнежейт фастфуд түйүндө шаурма жегени себеп болгон. Башкы прокуратура Алексей Шишовдун кылмыш иштери боюнча билдирүү жасады. 2010-2014 жылдар аралыгында Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шишовго 4 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын жетекчиси Сироджиддин Камолдинов журналисттерге билдирген. Алексей Шишовго карата 2010 жылы 3 кылмыш иши, 2014 жылы 1 кылмыш иши козголгон. Биринчи кылмыш иши Шишовго Дастан ААКсынын акцияларын мыйзамсыз чыгарган фактылар боюнча козголгон. Бул кылмыш иши 2011 жылы соттун кароосуна жиберилген. Экинчи кылмыш иши 2010 жылдын июлунда Шишовдун Кыргызстан улуттук электр тармагы ААКынын жана City Holding ЧЧКсынын ортосунда түзүлгөн мамлекетке каршы келишим деген негиз менен козголгон. Үчүнчү кылмыш иши Бишкек энергия комплекс, Ресурс энерго универсал жана Бишкек газ проект ошондой эле Кыргыз ААКсынын ортосунда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы түзүлгөн келишимдер боюнча бир топ беренелер менен кылмыш иши козголгон. Ага айып угузулуп 2010 жылдын сентябрь айында соттун кароосуна жиберилген. Аталган 3 кылмыш иши Бишкектин 1 райондук соту тарабынан бир өндүрүшкө бириктирилип чогуу каралган. Анын жыйынтыгында 2015 жылдын 19 январында Алексей Шишов Дастан ААКсынын акцияларын мыйзамсыз чыгарган фактысы боюнча күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Бул өкүмгө Шишовдун жактоочулары даттанышып, Бишкек шаардык соту 2015 жылы өкүмдү өзгөртүп, 2015 жылы Шишовго 100 эсептик көрсөткүчтөгү айып салынган, деди
Камолдинов. Ошондой эле Сирожиддин Камолдинов 2014-жылдын июнь айында башкы прокуратура Алексей Шишовго Витязь пансионатындагы участоктун мыйзамсыз менчиктештирилгенине байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ага карата кылмыш жаза кодексинин ишкердик кылууга мыйзамсыз катышуу беренеси боюнча айып тагылып, иш сотко жөнөтүлгөн.